الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugünkü beşim bayanı Nahalul valid li veledi. Ay terbiyetul valid li veledi. Nahal degen söz bal arıdan alıngan balda aytadi. Je butlarına nektar toptogon bal arını nahlun deydi. Nahal degen oşodan alıngan produksiyani aytadi. Emnege uşul jerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarbiya degen sözdü nahal degen söz menen almaştırıp aytkan. Ata enenin öz perzentine bergen balday tarbiyası degen tema bugün. Ata enesinin öz perzentine bergen balday tattуу, barktуу, daamdуу, kımbat tarbiyası. Eyyub ibn Musa İbn Amir İbn Sa'id İbn al-As sahaba rivayet kıladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mınday dedi. Ma nahala validun ve veledehu afdala min edebin hasen. Ata degen, bu ata ene degen öz perzentine bergen mıktı, körküm talim tarbiyasından kımbat eç kaçan eş yerden belek satıp alıp bere albaydı degen. Karagıla. Ata enenin öz perzentine bergen mıktı talim tarbiyasından ötken belek yok. Oğlumdun tuğulgan gün eken, kızımdın tuğulgan günü dep kebirkiler oğluna zamanbap maşina, kızına kvartira, nevresine en akır kulgüdögü telefon berişi mümkün. Bирок ал тарбия эмес да. Ал капиталдык камкордук деп эсептелет. Ошол себептен элибизде айдай чырайын кыктай кылыгы булгаптыр деп коет бизде. Айдай чырайын кыктай кылыгы бузуптур. Сиздин балаңыз менен кызыңыз сиздин көчүрмөңүз кисирек да. Сиздин көчүрмөңүз экенин унутпаң да. Сиз кайсыл мүнөзгө калып таансаңыз, уулуңуз, кызыңыз, небереңиз жазбай тартат сизди. Аллах Таала пайгамбарыбызга дуа үйрөткөн. Ушуну айтып менден сурангын. Аллахумма хассин хулуqi кама хассанта хылqi. Аллахым, жаралышымды ажарлуу, сулуу кылганыңда эле мүнөзүмдү дагы кооз, көрктүү кылгын деп суран деген. Мүнөзүмдү деп атат. Мүнөз, сиздин мүнөзүңүз уулуңуз менен кызыңызга эч жерден сатып ала алгыс мыкты белек, ага мыкты тарбия бериң. Ага үлгүлүү, сабактуу инсан болуң. Abdullah ibn Amr ibn al-As Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kıladı. Muru evladakum bis-salah ve hum abna'u 7 sinin. Perzentiңер уул болсун, кыз болсун, жетиге чыгары менен намаз оку деп бирде оңуңда, бирде солуңа тургузуп алып намазга көндүр. Жыгылып турганын, сажда кылып каадага отурганын, оңой сүрөлөрдү, оңой калималарды жаттатып, тилин дагы денесин тулку боюн көндүрүп кой. Вадрибухум алайха ва хум абна 10. Уул кыз перзентиң 10го чыкканда кадимкеде катуу көзөмөлгө ал намазы жөнүндө. Эмнеге учурунда окубадың? Эмнеге сен кечиктирип атасың футболуңа кызыгып алып? Эмнеге сен телефон чукуп алып бүгүн багымдаттан кеч калдың деп кадимкеде көзөмөлгө ал. وفرقوا مضاجعهم
уулуң менен кызың 10 жашка чыгары менен жатак бөлмөлөрүндө айырмалап кой. 7 жашынан намазга көнүп калган перзент, ал уул болсун, кыз болсун, ал бой тартып чоңойгондон кийин эч кимдин бурмалоосуна муктаж эмес. Мына азыр 70-ке 60-ка чыгып калган ар кандай четтен табылат. Эркек болсун, аял болсун, жанында туруп сурасаң айтат. Ошондо аталарыбыз, чоң аталарыбыз жаттатып койгон Фатиха менен Ихлас сүрөсү бүгүнкү күнгүдөгүдөй эсимде дейт. Анткени ал бала кезинде жаттаган. Ал ташка тамга басылгандай эстен чыкпайт. Куд ошол сиз үйрөткөн 7 жашар балаңыз үйрөткөн намазыңыз ал анын жүрөгүнөн чыкпайт. Ал сиздин ага берген мыкты таалим тарбияңыз. Телефон, машина, коро, үй, жана башка капиталдар алар белек болбойт, алар түгөнөт. Аллах өз аятында Таха сүрөсүндө estağfirullah "Ва'мур ахлака бис-салах вастабир алейха", садакаллахул азим. Үй бүлөңдү намазга чакыр, үй бүлөңдү намазга буйруп кадимкидей көзөмөлгө ал. Алар намазды олку солку ала чала окуп жаткандыгында жана алар сен чакырган намазга келбей жатса, вастабир алейха, сабыр кылгын, жана намаз окууда аларды сабырдуулукка үндөгүн. Субханалла. Сабырдуулук менен намазга үндө. Бүгүн чакырып, эртең 5 убак намазды анын жүрөгүн орнотуп коем дегенден алыс бол. Эң алгач алардын намазга бекем болуусунан мурда сен намазга бекем бол. Анткени көч башы сенсиң. Үйдөгү көч башы сенсиң. Сен намазга бекем болсоң, анда үй бүлөң бекем болот. Сен намазга алачала боло турган болсоң, анда үй бүлөң алачала намаз окуйт. Сенин жубайыңа, уул кызыңа, небереңе таштап кете турган мыкты белегиң аларга таштап кеткен үлгүлүү жашооң, аларга берген талим тарбияң. Бекерден пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям "Ма нахала валидун валадаху афдала мин адабин хасан". Садака Расулуллах. Ата-эне өз перзентине берген мыкты талим тарбиясындай эч жерден кымбат ба белек сатып алып бере албайт деген. Эң мыкты белек, эң кымбат белек кыяматта сизге дагы пайдалып келе турган ал эмне десе? Валадун салих, мыкты тарбияланган перзент. Адам өтүп кеткенден кийин дейт пайгамбар, амалынын баары токтоп, 3 ишинин сообу үзгүлтүксүз жетип турат. Садака жария, эл текши пайдалана турган кайрымдуулук. Айбан болсун, айбанат болсун, мусулман болсун, кафир болсун, жергиликтүү болсун, чоочун болсун, кимиси болсо дагы пайдаланса сообу жетип турат. Алар кайсылар? Мечит куруу, мечитке саат тагып коюу, мечиттин теспилерин түгөлдөп коюу, мечиттин жанамасын шыпырышып коюу, тазалашып коюу жана башка. Экинчиси, бирөөнүн жазып аткан китебин чыгарып берип коюу, бирөө китепке, Кур'анга муктаж болсо берип коюу. Үчүнчүсү, валадун салих, мыкты тарбия көргөн перзенттин ибадатынын сообу атасына жетип турат. Ва хуа яд'у лаху ба'да маутихи, ата-эне өтүп кеткенден кийин ал 5 убак намазында дагы, намаздан тышкары дагы Аллахумма гфирли валидайя, Аллахым ата-энемдин күнөөсүн кечир деп дуа кыла алат деп атат. Сиз ушундай перзент тарбиялаң, сиз өтүп кеткенден кийин сизди акарат кылбай, сизди ардактап, таңктап, Аллах Тааладан Раббирхамхума кама раббаяни сагира. Аллахым, наристе кезимде мени бапестеп мага мээримин төккөндөй, эми ата-энеме өз мээримиңди төк деп дуа кыла турган перзент тарбиялаң. Кур'ан окуган чакырат бизди кээ бирде. Атамдын ашы, апамдын жылдыгы же кыркылыгы деп.
Мына бул эки далынын ортосу кычышканда аябай тырмагың келет, бирөөгө да тырматкың келет. Тырмап койчу десең, ал мимо өтөт, же оңунан же солунан ачууң келет. Акыры колуң жетпей жүргөн жериңе сол колуң менен осында чыканаңды түртүп атып, кычышкан жериңди тырмаганыңда өзүңдөн мыкты тырмай турган эч ким болбойт да. Өзүң кычышкан жериңди өзүң тырмасаң жакшы канасың да. Ата энеңдин рухуна сенден башка эч ким Куран окуп, Аллах Тааладан жалдырап, жалынып, жалбарып, кечирим сурап бере албайт. Сенин үйүңдүн төрүндө отуруп Куран окуп берген молда сенин 50 сомуң үчүн барып калган болушу мүмкүн. Ал эми сен Куран окуй турган болсоң, ал сени жарык дүйнөгө алып келген ата энең. Куда ошондой. Сен дагы эртең топурак жазданып, мүрзөнү үй кылып жатып калганга чейин перзентиңе Куран окууну, намаз окууну үйрөтүп кой, өлгөнүңдөн кийин сага намаздан кийин Куран окуп турсун. Телефонуң, анын ичинде интернет бар, анда Facebook бар, анда Одноклассник бар, анда бардык баленин бардыгы бар. Телефон алып берсең, балаң Куран жаттабайт. Жылаңачтын бүт бардыгын ошонун ичинде көрүп атат. Балаңа телефон алып бергендиги үчүн, балаң кызың жылаңач нерсени көрө турган болсо, күнөөсү саңа жазылып атат. ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن. Перзентине мыкты таалим тарбия бергендей атене кымбат ба өтүмдүү белектеш жерден сатып алып бере албайт. Тарбиялуу болол атене. صدق رسوله الكريم. آمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. السلام عليكم.